Мындан 10 жыл мурда Очиро Дамба жакшы жашоону көздөп Улан-Баторго көчүп кеткен. Электрик кесибин алган Очиро жумушсуздуктун айынан унаа токтотуучу жайда иштейт. Борбор калаада жашаган элдин жарымында эле Очиро суусу жана жылуулугу жок боз үйдө жашайт. Кышкы сууктун башталышы менен көмүрдүн баасы дагы кымбаттайт. Быйыл улуттук акчанын наркы төмөндөп кетип, азык-түлүктүн негизги бөлүгү импорттолгондуктан баасы дагы өстү. Бизге кризис абдан сезилип жатат. Азык-түлүк жана күнүмдүк жашоого керектөлчү товарлар кымбаттады. Бирок айлыктар жогорулаган жок. Очиро коңшу Кытайга багытталган Тоген казуу өнөр жайы катуу өнүгүп турган кезде аялы жана 3 кызы менен келген. Бирок азыр жагдай таптакыр башкача. Курулуш компаниянын башкаруучусу Дорж Намсрай быйыл улуттук валютанын наркы 12%га түшүп кетип, $260,000 жоготууга учурады. Бул мага карыз болгон кардарлардын тизмеси. Алар мага $3 миллион карыз. Үй куруучулардын көбү чет өлкөлүк инвесторлордон насыяларды чет өлкөлүк валюта менен алгандыктан бизге төлөй албай жатышат. Жакында эле шайланган өкмөт эл аралык валюта фондунан жардам сурады. Биз кескин чараларды көрүп, зарыл болсо чыгымдарды кыскартышыбыз керек. Бюджеттин кирешесин көбөйтүш үчүн ири проекттерден баш тартып, ошол эле учурда айрым долбоорлорду колдоого умтулуубуз зарыл. Парламентте көпчүлүккө ээ болгон партиянын башчысы министр айым Гоби чөлүндөгү ген шахтасынан Кытайга чейинки темир жол куруу сыяктуу туруп калган долбоорлорду жылдыруу керек дейт. Бирок алар үчүн мамлекет мурдагы жана жаңы инвесторлорду тартышы зарыл.